Кыймылга болгон маселелер, мындай маселелерди чыгарыш үчүн S барабар V көбөйтүлгөн T деген формуланы билишибиз керек. Бул жерде S жол, V ылдамдык, T болсо убакыт. Мисалы, ылдамдык 1 км/саат болуп 1 саат жүрө турган болсо, жол 1-ге барабар болот да. Анан 2 саат жүрө турган болсо 2-ге барабар болот. 3 саат жүрө турган болсо 3-кө барабар. Муну көбөйтсөк, дагы көбөйөт бул жак калтыболу, ушинтип кете бер. Бул формуладан дагы эки S барабар V көбөйтүлгөн T'дан убакытты табалы десек, мисалы үчүн, T'ны табыш үчүн S'ти V'га бөлүп коюшубуз керек. Ошондой эле ылдамдыкты табабыз десек, жолду убакытка бөлүп коебуз. Ушул бир формуладан 3 формула келип чыгат. Негизи үчөө тең бир эле формула деп караса болот экен. Эми карайлы, автомобиль 2 саат 100 км/саат, 1 саат 90 км/саат жана 2 саат 80 км/саат ылдамдык менен жүрдү. Автомобилдин орточо ылдамдыгы канча дейт? 2 саат 100 км-ден жүргөндө убакыт бул ылдамдык болсо, жолубуз канчага барабар болот? 200-гө барабар. 1 саат 90 км жүрүптүр. Анда жолубуз 90-го барабар. Жана 2 саат 80 км менен жүрүптүр, 160-ка барабар. Ортончо ылдамдыкты тапкыла дептир. Ошондо биз бардык жолду кошобуз. 290 290го кошсом, 160-ты кошсом 450 болот. Анан орточо ылдамдыкты табыш үчүн эми демек ылдамдыкты табыш үчүн эмне кылабыз? S барабар V көбөйтүлгөн T болсо, ылдамдыкты табалы десек, V барабар S бөлүнгөн T болот, Жолду убакытка бөлөбүз. Мына жолубуз 450 болду. Бөлөм канча саат жүрүптүр? 2 саат 3 5 саат жүрүптүр. 90 км/саат. Орточо ылдамдыгы 90 км/саат экен.